Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жамаат, Аллаху субханаху ва таала бүгүн кылган таат ибадаттарыбызды жума күнүбүздү иншалла өз даргөйүндө кабыл кылган болсун. Ажры савапторду бизге багыштаган, уроологон болсун, хадия кылган болсун иншалла. İbn Hajar Asqalani'nin Munabbihat kitabından biraz okuyuz inşallah. Жүрөктөргө şifa olsun. Özü adam balası imanı, ruhani abalı daima tegiz bolboyt. Mınday tüz. Oynop turat. Аны көз байкайбыз. Рамазандагы болгон биздин рухани абалыбыз менен азыркы абалыбыздын үлкөн айырмасы өтө чоң. Рамазанда Аллах субханаху ва таала бүткүл мүмкүнчүлүктөрдү бизге ачып берген дагы. Кулум жакында мага канчалык мүмкүнчүлүгүң болсо деп жакындап биз аракет кылдык дагы. Азыр Рамазандын акыркы күнү келер менен шайтандарды коюп жиберди, бардык ишиңерди кылгыла деп. Misal deyim de bu. Özümdün praktikam da oşonday. Kaçan bayqayım. Жүрөгүмдө bir oşonday bir yaqini жактан Allah Taalaga болгон иманымдын күчтүүлүгү жагынан, күч кубат жагынан алсырап баштаганда демек жүрөгүм орой баштады деген сөз. Мага шипа издеш керек. Шипа эмнеде болот? Бардык нерседе болот. Алла Тааланын берген буйруктарында болот. Бүт нерседе болот. Бирок мен өзгөчө бул китепке көңүл бурам, өзүм жеке өзүм үчүн. Чындыгында мен айтам, бул китеп мен үчүн жүрөгүмө шипа деп айтам. Качан жүрөгүм бир нерсе болсо, бул китеп ачып, бул китеп менен бир жарым саат, 1 саат убакыт өткөрсөм, дароо башка бир абалга түшөсүң. Эмнеге деп өзүмө суроо берем. Анан себеби бул сөздөр башка китептерде да жазылган. Бияктагы сөздөр башка китептерде дагы бар. Бирок эмнеге бул китепти ачканда ошондой болосуң дегенде, бул китепти түзгөн инсандын, ошол китепти түзгөн учурдагы рухани болгон абалы өтө маанилүү экен. Билесиздерби? Өтө маанилүү экен. Бул инсан китеп жазып аткан учурда кайсы ою менен жазып аткан болчу? Кайсы ниети менен жазып аткан болчу? Ачууланып аткан болчу же тескериби? Мисалы, дараттуу жаздыбы же даратсыз жаздыбы? Булардын баары таасир этет. Аябай таасир этет. Ошон үчүн хадис алымдары мисал бере турган болсак, Ахмад ибн Хамбал радияллаху таала анху 4 улуу мазхабтын куруучуларынан бирөөсү. Ahmet ibn Hanbal. Бұл инсан Алла Тааладан разы болсын. Алла Таала шафааттарын бизге насип кылган болсын иншаллаху рахмат. Ошол инсандын хадис риваят кылганда кылган иштери айтылат да. Хадис риваят кылган иштери айтылат. Эмне кылды эле дегенде, качан бир хадисти риваят кыла турган болсо, биз көп хадис окуйбуз, туурабы? Алып бир хадисти китептен алып эле отурган жерден хадисти окуп коебуз дагы. Бисмилла жок, хадистен кийин дуа жок, эч нерсе жок, жаап коюп туруп кетебиз мисалчы. Жөнөкөй эле бир китеп окуган сыяктуу хадистерди окуйбуз. Бирок бул хадис пайгамбар алейхиссалату вассалам сөздөр болуп атпайбы. Биздин жашообуздун маңызы, жашообуздун максаты, жашообуздун биздин ошол жашоодогу бир топ көйгөйлөрүбүздүн түз
түз болгон чечүүчү эмнелери, ошол дарылар болуп атпайбы биз үчүн? Биз мындай көз жүгүртүп эле ошондой деп айтылган экен деп эле жаап коюп кете беребиз. Ахмад ибн Хамбалны карагылачы. Расулуллах алейхиссалату вассаламдан бир хадис риваят кылган учурда дараты болсо да барып туруп жаңыдан дарат алат эле дейт. Бир. Биз хадис риваят эмес. Даратыбыз болсо дагы намазга убактыбыз дагы бар, парыз намазга. Мен даратым бар. Даратым сынган жок деп эле эски дарат менен бар намаз окуйбуз. Хадис риваят масыры жок. Алла Таала менен эски дарат менен жолугабыз. Бирок дараттын үстүнө дарат алсаң, нурдун үстүнө нур кошулган болот деп айтышпайбы? Ооба, шариатта дарат барбы, бул намаз окуй бересиң. Хадисте ошондой го. Хадисти даратсыз риваят кылсаң да болот. Хадис китебин даратсыз кармап туруп окусаң да болот, күнөө болбойт. Болот булардын баары шариатта. Бирок Ахмад ибн Хамбал андай кылган эмес болот деп. Ал сенден менден динди жакшыраак түшүнгөн уламалардын эң улуулардан бирөөсү болгон. Бирок айткан сөзү бир, кылган иши бөлөк болуп атат. Ага келип сурайт, фихте келип сурайт: "Эй Ахмад ибн Хамбал, улуу имам, даратсыз хадис окусак болобу? Даратсыз китеп окусак, хадис китеп албетте болот. Өзү эмне кылып атат? Даратсыз китеп окудубу? Хадис китеби. Хадис жаздыбы? Хадис риваят кылдыбы? Болоту башка. Демек, болот маселеси бөлөк маселе. Бирок таквалыкка, мухаббатка, Аллахка жакындоо жана башка маселеси керек. Бул башка маселе экен. Бул такыр башка, башкача жакындай турган бир маселе экен, түшүнүүбүз зарыл. Ооба. Эки рекетте теге жаңы бир дарат алат экен да. Бары дарат алды. Дараттан эмне кылды дейт? Дараттан кийин селдесин жаңыдан ороду дейт. Аппак. Андан кийин эмне кылды? Таптаза ак кийимин кийди дейт. Андан кийин бийик болгон бир жерге барып отурду дейт. Андан кийин риваятты баштады дейт. Хадис риваят. Урматсызды карагыла. Хадиске болгон мамилени калагыла. Кандай сонумай. Ошон үчүн ал инсандардын ысымдары, аттары, намдары өчкүс болгон бир инсандар булар. Кыяматка чейин Ахмад бин Хамбалдын аты китептерде өчүрүлбөйт. Ким Алла үчүн пайгамбарга мухаббат кылса, ким Алла үчүн пайгамбардын кайсы бир хадисине 1000 уксун, миллион уксун ошол хадисти айтылган учурда жаңыдан угуп аткансып мухаббат кылып, ага ошондой эмне кылып, мамиле кылып, адеп көрсөтүп, хадисти окуган же уккан болсо, Алла субхана таала ошол инсандын даражасын инсандар арасында бийикке көтөрүп коет иншаллаху рахман. Мамиле ошондой болуш керек. Ван Хатим ал-Асамми, ошон үчүн айткан нерсем ошол. Айткан эмеш. Себеби ошол китептин ээси Ибн Хаджар Аскалани радиаллаху таала анху рахматуллахи алейхи Шафи мазхабтын улуу имамдарынан бирөөсү болгон. Бухаринин Фатхул Бари деген китеби бар. Бухари Сахихул Бухарин шарх кылган Фатхул Бари деген китеп бар. Ошонун шарх кылган улуу канча 20 томдон ашык болгон бир китеп. Ал китеп бестселлер, ал китеп оригиналдуу бир китеп. Эмне кааласаң ошол китепти табасың, ошончолук. Улуу имамдардан бирөөсү. Ал имамдын Ибн Хаджар Аскалани бизге азыркы учурда жалпыга көрүнбөгөн бир тарабы бар.
Ал тарабы эмне дегенде аулиялык тарабы бар. Ибн Хажир Асқалани абдалдардан болгон, улуу аулиялардан болгон. Түшүнүп атасыздарбы? Хадистер бар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын. 40тар деген бир түшүнүк бар. 40 аулия деген түшүнүк бар. 40 аулиядан бирөөсү өткөн болсо Аллах субханаху таала ошолорун кайра толуктап кой жер жүзүндө. Ошолордун айынан, ошолордун себебинен силерге асмандан рызык түшөт дейт. Ошолордун себебинен Аллах силерге райым кылат, ошонун себебинен Аллах силердин күнөөрүн кечирет деген хадис бар. Ооба. Ошолордон бирөөсү деп айтылат. Ошолордон бирөөсү бул китепти жазып атат. Ошол китепти ачканда жүрөккө файзу мухаббат, баракат Аллах субхан жадырат. Айтасың, кайдан келди дейсиң. Китептен эмес, ошол инсандын жүрөгүнөн келет ат сенин жүрөгүңө. Маселе бул жерде. Көрбөсөң, ишенмейм деп айтсаң, сен материалист деген сөз. Мен материалист эмесмин, ачык айтайын силерге. Ооба. Түшүнүктүүбү маселе, же түшүнүктүү эмеспи? Билбейм, балким түшүнбөдүңөр, бирок иншалла убакыт келгенде Аллах субханаху таала жүрөгүңөрдү ачат бул маселеге. Амин дейин иншалла. Араңарда түшүнгөндөр бар бирок. Ан Хатим ал-Асамми радияллаху таала анху, Hazreti Hatim al-Asam radiyallahu taala anhudan rivayet kılınat. Oşonun sözü emne deyit? Ma min sabahin bir da taң убакыт жок дейт. Менин жашаган бир да таң убактым жок дейт. Башкача айтканда, мен жашаган ар бир таң аткан убакыт ошол учурда бир нерсе болот. Илля ва якулу шейтан. Шайтан алейхи лана мага келет дейт. Шайтан алейхи лана келет дейт. Кысык. Шайтанды көрөм дейсиң, көрө албайсың. Кээ бир алымдар шайтан менен маек курушат. Субханаллах. Шайтанды көрөм деген ниетиңер бар беле, айткылачы. Шайтан кандай экен, эмне экен депчи. Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Каримде айтат, душманды башка жерден издебе дейт. Душман ичиңде. Кем? Ичиңде дагы бир шайтан бар, анан тиги да шайтан бар. Аллах субханаху таала силердин душманыңар, ачык, айкын душманыңар. Душманга достук мамиле болбойт. Доско душмандык мамиле болбойт. Ажырат. Орусча айтмакты. Определись. Сен шайтандын досу же Алланын досторунун досусуңбу деген сөз. Шайтан жөнүндө Алла эмне дейт? Инна шайтана лакум адувун мубин. Шайтан шексиз күмөнсүз маниси. Алла айтат, мен маниси ошол. Мен шайтанды силерге душман болсун деп жараттым. Дос болсун эмес. Бирок сен ошонун душмандыгын же кабыл кыласың, же чекке какып туруп, ага дос болуп аласың. Бул башка маселе. Түшүнүктүүбү? Бул башка маселе. Биз билбей туруп, кээ бирчи шайтанга дос болобуз. Шайтандын командасына кошулуп алабыз. Билбей туруп. Билип туруп да кылган учурлар Алла Таала сактасын. Алла кечирсин. Хатим ал-Асам айтат. Күндө эртең менен таң аткан убакытта шайтан жаныма келет дейт. Якулу шайтаны жана айтат. Иля айтат мага дейт. Ма та'кулу ва ма талбису ва айна таскуну. Хатим ал-Асам. Бүгүнкү күнүң копоя бүдөмөк. Кара. Сен бүгүн эмне жейсиң өзү? Сен бүгүн эмне кийесиң? Сен бүгүн кайсы жерде болосуң, кайсы жерде жашайсың деп бул сөздөр эмне үчүн айтылат билесиңер? Адам баласыны үмүтсүздүккө түшүрүү үчүн айтылат. Алейхи лана шайтан адам баласы көзүнү эртең менен ачар менен анын жүрөгүнө шыбырай турган буга түзмө-түз келип айтыптыр бетине. Турабы? Эркек кишилерге шайтан эркекче мамиле кылат. Достойный, Хатим ал-Асам достойный. Ушун жерде көрүндү ага келип туруп, мына мен кел, экөөбүз маектешели депчи. Биз достойный эмес да, бизге эмне кылат? Муну эмне мен мунун даражасына түшүп, ага өзүмдү көрсөтүп эмне кылам? Келип эле жүрөгүнө бир шыбырап коем, жетиштүү эле болот деп айтат. Хатим ал-Асамды шыбыраган албайт да, ошол септин түзмө-түз бетине көрүндү. Мен ошондой түшүнөм, туугандар. Бизге болсо айтат да, бул мага тең эмес бул.
Өзü да келбейт, билесиңер. Эмне шайтан баа келет де. Шайтандын немелери бар. Шайтандын шайтандары бар, шайтанчиктери бар. Ошолорду жөнөтөт. Бар тетиге жүрөгүнө шыбырап койчу тетиге. Бүгүн адашып жүрө берсин деген сөз да. Эмнеден башталат бул адашуу? Адам баласы көзүн ачар менен жүрөккө келе турган нерсе күндүн кайгысы. Бүгүн кандай болот, бүгүн эмне болот, канча болот, тигиндей мындай. Барыбыздык ошондой. Ооба. Бул суроо келгенде, бул суроого жооп издей баштадыңбы, шайтанды ээрчидиң деген сөз. Жок, кандай келген болсо, наузу биллахи минаш-шайтанир-ражим, келдиң бе кете бер. Аллах менин эгем, Кудай Таала бүгүн жей турганымды, мени жаратпастан мурун эмне жазмышына жазып койгон. Бирок каша ичинде айтам, бул отуруп алып потолокко түкүр деген мааниси эмес. Макулбу? Ал башка. Туугандар, дайыма айтабыз. Буну кайра эле кээ бирде коркуп эле кайра кыстырабыз да туура эмес түшүнүп калышат депчи. Лодурлук болбойт. Иштөө мусулмандын башкы сыпаты. Себеби Кудай Таалам рызкыбызды жазды. Рызкыбыз арамдан да болушу мүмкүн, адалдан да болушу мүмкүн. Арамдан да рызк келет биздин акыйдабызда. Ким айтса, арам болгон нерсе адам баласы рызкысы эмес дей турган болсо, биздин түшүнүктө адашуучу инсан, ахлы сүннөттөн чыгып кетти бул инсан. Түшүнүктүү? Рызк дагы арамдан болушу мүмкүн. Ана биздин милдетибиз ошол Аллах бизге жазган бир бөлкө наныбызды, бир лепешкабызды кайсы жерден табуу? Мен ошону барып навайчынын навайканасын урдап жешим мүмкүн. Ким тоскоол болот? Сен тоскоол боло аласың, тууганым. Боло албайсың. Мен да сага тоскоол боло албайм. Барып урдасаң болот, проблема жок. Барып урдап туруп же бересиң наныңды. Адал, нан адал, бирок жол арам болуп атпайбы? Ошон үчүн наның сага арам болот. Затында адал болсо дагы айырмасы жок. Ошон үчүн үстүбүздө милдет адалдан табуу. Барып иштейсиң, мээнет кыласың, акчаны табасың, барып туруп навайчыга акчасын төлөйсүң. Эй, бул сенин акың. Алгының мага бир нан бериң, деп аласың, нанды жейсиң, адал ошол. Ооба. Шайтан алейхилана болсо эмнеге түртөт? Кайсы жерге түртөт? Арамга түртөт. Арам аябай жагымдуу болот. Арам аябай адам баласы мындай өзүнө тартат, тартымдуу болот. Арам аябай таттуу болот. Арамда эч качан көрүнбөйт көзгө. Эч качан көрүнбөйт. Арам дайыма адалдай көрүнөт көзгө. Себеби шайтан алейхилана Аллах субханаху таалага сөз берген: "Я Раббал аламин, сенин кулдарыңдын баарын мен азгыртам, баарын, бирөөнү калтырбайм, баарын азгыртам" деп атат. Албетте ихласка тандалгандардан башка бул өзүнчө бир топ. Бул топтордон бул китепти жазган Ибн Хажар Аскалани болуп эсептелет бул топтон. Сен ал топко кирүүң үчүн өтө кыйын. Менин да башыңда болуп туруп, баарыбыз ошондойбуз. Ошондой. Болгонду айтыш керек эки учурда. Өзүбүздү көтөрмөлөп, өзүбүздүн даражабызды көтөрүп, биз мына издеген Аллахтын астында кыптымдай болсоң эмне пайда? Чындыгында да. Өзүңдүн даражаңды сен өзүң билесиң. Азырет Абу Бакыр Сыдык келтирип, бирөөлөр мактаса Абу Бакыр Сыдыктыгындай, абнокун сону экен, тигин экен мактаса, буларга эч айтчу. Раббим дейт эле, сен мени менден жакшы билесиң. Сен мени менден жакшы билгенден кийин булар мен айткан сөздөр маселесинде эч. Ооба. Эмне болду? Ошол шайтан сени түртөт. Шайтан Алла Таалага сөз берди. Эй Раббим, баарын өзгөртөм. Кандай өзгөртөт? Кандай туура жолдон жаман жолго адаштырат дегенде өтө кызык бир сөз. Ла уяннахум ва ла узаййинаннахум дейт. Я Аллах, ва ла узаййинаннахум. Мен алардын адаштырууну эмнеден баштайм? Акыйкатты ошончолук жашырып, арамдарды, тыюуларды, күнөөлөрдү булардын көзүнө аябай кооздотуп жиберем дейт.
70-80 жашка алжып калган, жүзү бырышып калган, хуник болуп калган, дүнүйө болгон апабызды 18 жаштагы суп-сулуу дүнүйага айлантырып коет. Түшүнүктүбү? Шайтандын эмнеси бар? Шайтандын өзүнүн салон красотысы бар. Түшүнүктүбү? Аты Шайтан Forever. Шайтан Forever. Түшүнүктүбү? Ошол жерге баягы тетя дүнүйө кирет дагы. Ким болуп чыгат ошол жерде? Ия. Ошол да. Барыңар түшүнүп атасыңар маселени. А биз болсо ошону көрүп алып туруп тура эмеспи? Чапталган баягы каштарына эмне болобуз? Не дейт? Хайыл болобуз. Эмне болобуз? Таң калабыз да чапталган баягы каштарын сүйүп калабыз. Кызарган эриндерине мас болуп калабыз. Туурабы? Бырыштар эмне болот? Шпаклевка болот, түздөлөттөн карак айтасың, сүйүп каласың. Кандай сон экен дегенде, үйлөнгөндөн кийин эртеси күн чыныгы жүзүнө эмне кыласың, ошондо көрөсүң, ыйлап отурасың. Алдандым дейсиң ошол жердечи. Маселе ошол. Шайтандын негизги милдети ошол. Мастер в салоне красоты. Түшүнүктүбү? Ошол жерге келет, дүнүйө кирет, арамдар кирет, кооздолуп чыккандан кийин биз ошол эмне кылабыз? Сүйүп калабыз. Маселем бар ошол жерде. Алданба. Ошончо айтабыз. Сулуулукка алданбагыла. Сулуулукка алданбагыла. Кооздукка алданбагыла. Убактылуу. Акча бер сулуулук. Керек. Ооба. Бирок максат эмес. Түшүнүктү? Акча үчүн атаңды апаңды сатпа. Акча үчүн досуңду сатпа. Акча үчүн бир тууганыңды сатпа. Акча үчүн бир тууганды саткандар өтө көп. Акча үчүн бүт нерсе кылба. Акчаны экинчи орунга кой. Мамилени биринчи орунга кой. Ошондо алданган болбойсуң. Акчаны биринчи орунга койсоң алданган болосуң. Арамдар да ошондой. Кумарга берилген жаштарыбыз өтө көп. Оюн зоокторго берилген жаштарыбыз өтө көп. Булардын баарынын артында эмне жатат? Эмненин эмне экенин билбегендиги үчүн жатат. Брокердик оюндар бар, башка кумардар бар, түшүнүктүү. Мамлекетибиз казино ачабыз деп тиякпи аракет кылып атат, дегендей кылып атат. Алла Таала жеткирбесин. Максаттар эч жүзөгө ашпасын. Ооба, туугандар. Дүнүйөнү качан дүнүйө деп тааныган болсок, ошондо эмне болот? Туура чечимдер кабыл болот. Дүнүйө эмне дегенде? Дүнүйөнүн аныктамасын кирбей эле коелу. Дүнүйө деген сөздүн этимологиялык маанисине кире турган эле болсоң, дүнүйө деген сөз данадан келген. Дана деген сөз ылдыйда эң төмөн эмне бар болсо, ошол дана деп айтылат. Бутуңдун астында болот. Дана деген сөз буттун астындагы болгон нерсе дана деп айтылат. Дүнүйө деген ошо. Ошол себептен өтө кызык бир хадис бар. Эгерде дейт дүнүйө Алла Тааланын даргөйүндө чиркейдин канаты чалык кадыр барка ээ болгон болсо, анда капыр бир жутум суу да иче албайт эле дейт. Ичип атпай, бир жутум суу кайдан? Дүйнөнүн суусун баарын ичип атпайбы? Ичип аткан болсо, демек бул дүйнө Алланын астында кыпкында бир нерсеге ээ эмес. Аллахтын даргөйүнө ээ болбогондон кийин сен жер жүзүндө Алланын халифасысың. Кур'ан ошону айтат. Адам баласы жер жүзүндө Алланын халифасы. Алланын халифасы болгондон кийин Алланын даргөйүндө кыпын болгону сенин даргөйүндө кыпын болуш керек. Бүттү, маселе бул. Боло албай жатат. Тарбияла өзүңдү ошого. Тарбияла. Бүт нерсе тарбиядан өтөт. Адам баласы сырткы көрүнүшүн кандар тарбиялап жаткан болсо, ички дүйнөсүн дал ошондой тарбиялайт. Ичинде дүнүйөгө мухаббат барбы? Тарбияла ошол мухаббатты.
Ошол мухаббатты тарбиянын эң жакшы жолу ошол дүйнөнү сен өзүң үчүн эмес, Алла үчүн сүйөсүң. Бул өтө маанилүү маселе. Сүйбө деген эч ким жок. Сүй, Алла үчүн сүй. Сен Алла үчүн сүйүп баштаганда ошол дүйнөнүн Алла үчүн эмес, күнөөлөргө, жаман болгон, жагымсыз болгон нерсе жумшабайсың. Сен аны Алланын жакшы көргөн жерлерге жумшай баштайсың. Болду, ошол нерсе анан сени алып барып эшикке жетелейт. Көрдүңөрбү бири-бири кандай байланыштуу маселе менен баары. Байланыштуу. Ошондой. Хатамул Асамдын жообу бар. Ошондой мен бул шайтанга айттым дейт. Көп башыңды оорутпа. Жей турган нерсем өлүм, кие турган нерсем кепин, жашай турган жер кабыр. Жоомду алдым. Ялла кете бер дейт, бүттү. Болду, шайтан эмне кыла, эч нерсе кыла албайт. Көрдүңөрбү? Анын жообуну эмне кылбады? Ойлоп туруп, эмне жейт? Жагандай нерсе. Дароо жообун берди. Жей турган нерсе өлүм. Bir açka kalsam dağım bileyim, bir gün göret ölümdü ceyim. Yiyimsiz kalsam dağı bileyim, bir gün göret özümün akşama bolsa dağı kepin gigiz et böyle gelip alıp durup. Ömür boyu üysüz yaşansan dağı bileyim, bir gün göret kavurum eki üyüm bolat. Joğumda aldın mı? Aldım. Ketever. Bitti meselem bari. Ar bir özdün жашоого болгон мамилеси ошондой боло турган болсо туугандар, валлахи биллахи бактылуу болобуз. Эч кимге зыян бербейбиз, эч кимден зыян тартпайбыз. Зыян тартсак дагы эмне кылбайбыз? Эч качан аларга таарынбайбыз. Таарынбаган жана таарынтпаган жүрөк Кудайдын астында арштын чекесине илинген жүрөк болуп эсептелет. Иншаллаху рахман, түшүнүңөр. Субхана раббика раббил иzzati amma ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Я архамар рахим.